Бүгін 11 октябрда министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетінің төрағасы Камчыбек Ташиев Сузак районунун Винсовхоз айылында курулуп жаткан мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушунун жүрүшү менен таанышты. Учурда Асман 4 турак жайында курулуш иштери 93% аткарылган. Камчыбек Ташиев курулуштун сапатына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгилеп, иштин сапаттуу жана өз убагында бүткөрүлүшү маанилүү экенин айтты. Ачки ремонт бүттү. Üçünde 800%. 800%'da çıkardı. Aha. Atak bütün kafası. Biz 100% kaça тапшырыласыз? Verir mi? Первый президент принимает. Yok. Вы должны знать, да? Кыдыласкатым. Ласкатым, да? Кыдыласкат. 23'ne bir 20'sinde bir kontrolünü emek kılasınlar. Проверка kılasınlar. Так. Anamağa dalaş edesiniz. Bakın bu. Письменный доклад беріңіз. Насколько этот объект готов? Если қайсы бір даяр болып қалған болсанда жардам беруші дейді емеге. Жеңішке жардам беруші бекке. Жолдарды қарағыласын, жолдарды қарағыла, аярдағыла. Асман 4 турак жай комплексинде жалпы 945 батир курулууда. Комплекс 12 блоктон туруп, ар бири 9 кабаттуу болуп салынган. Бул батирлердин курулушу жыл аягына чейин толук бүткөрүлүп, комплекс ушул айда президенттин катышуусунда расмий ачылары белгилүү болду. Асман резиденс 4 объектибизде жер аянты 2 гектар жеткилип атат. 9 этаждан турган 12 блоктон турат. Жалпы батирлердин саны 945. Анын ичинен 3 бөлмөлүүсү 126, 2 бөлмөлүүсү 447, андан калганы баарысы 1 бөлмөлүүлөр. Жер алдында автоунаа токтотуучу жерлерибиз 246, ал эми жер сыртында боло турган автоунаа токтотуучу жерлер 600 место болуп эсептелет. 3 балдар ойночу аянтчасы бар. Азыркы маалда жумушубуз 93%ге пайызга жетип калды десек болот. Ички жумуштары гана калган. Сыртынан бир кичине жерлерин асфальт басышыбыз, калган жумуштары бир гана ички жумуштар калган. Ал эми Асман 4 резиденс турак жайына жакын аймакта Асман 11 турак жай комплекси курулуп жатат. Азыркы учурда курулуш иштери 3-чү кабатка жетти. Комплекс жалпы 11 блоктон туруп, ар бири 9 кабаттуу болуп салынат. Жалпы 846 батир куруу пландалган. Атайын кызматтын төрагасы бул курулуш иштеринин жүрүшү менен да жеринде таанышып чыкты. 11'de 2 гектардан турган жер аянтыбыз бар. 11 блок болот. 846 батирден турат. Азыркы учурда монолит, железобетонный монолит жумуштары жүрүп атат. Аларды 3-чү кабатка чыгып алдык. Мындайча айтканда бир 10%-ын айланасында жумуштар аткарылып кетти. Эскерте кетсек, бул аймак буга чейин жеке тараптарга сатылып, кароосуз абалда калган болчу. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасынын негизинде атылган жер толугу менен мамлекеттин менчигине кайтарылып, учурда анда эл үчүн арзан турак жайлар курулууда. Курулуш иштери баштан аяк атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жеке көзөмөлүндө турат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.